Assalamu alaikum, hurmatly telegörüşçüler. Efirde Oboda Oroza teleberisi, anı men Sakı Sadıkov alып барам. Hurmatly telegörüşçüler, bugün biz adamga berilgen ırıskı tuuralı söz kılabız. Bizim bugünkü konuk Kırgızstan İslam Üniversiteti'nin muallimi Salimbek Ajı Uzenaliyev. Kuş gelipsiz Salimbek Ajı. Salimbek Ajı degele ırıskı degen emne, al adamga kandayça berilet, uşul tuuralı sözüңүздү başlasanız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Meyrimdүү жана ырайымдуу, таза жана кудуреттүү болгон Аллах Тааланын атыны дилге алган абалда сөзүбүздү баштайбыз. Бардык мактоо, бардык даңтоо Кудайыма таандык. Ал эми салават жана саламдарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын султаны Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына була бермекчи. Урматтуу момун мусулмандар, бардыгыңыздардын туткан орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Ушулай да кылган ибадаттарыбызды Кудайым кабыл кылып, бардыгыбызга ушулай да берилген жакшылыктардан кем калтырбасын баарыбызды. Эртең кыяматка Аллах Тааланын алдына барганда, пайгамбарыбыздын астына барганда Кудай Таалам ошол жерде жүзүбүздү жер каратпасын. Ибадаттарыбыз ошол жерде жүзүбүзгө нур болуп, Аллах Таалага бир татыктуу кул, пайгамбарыбызга татыктуу бир үммөт болууну Кудай Таалам насип кылсын. Албетте рызкы бул Кудай Тааладан берилген биз үчүн бир чоң бир белек. Албетте Кудайым бул рызкы берүүчү зат, анын рызкы берүүсүндө эч кандай шек жок. Себеби дегенде Кудайымдын бир сыфаты бул. Ар-Раззак деген сыфат. Биз кайсыл жерде болбойлу, мейли кургакта болобузбу, мейли сууда болобузбу, кандай жерде болбойлу, бизге Кудай Таалам рызкыбызды жеткирип турат. Бирок сиз айткандай ошол рызкыбызды Кудай Таалам бизге жеткирип турат. Бирок ошол рызкынын кеңейишине кээ бир нерселер себепчи болот. Мына ошолордун бири истигфар. Истигфар айтуу, Кудайдан көп кечирим тилөө. Мына азыр ушул ороз айында пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айтат: "Хаза шахрун аввалуху рахматун ва аусатуху магфиратун ва ахируху итқун минан нирон." Мына ушул берекелүү айдын алгачкы 10 күндүгү бул Кудай Тааланын рахмат мээрими жааган күндөр болот. Ортоңку 10 күндүгү Кудай Тааламын кечирими жааган күндөр болот. Акыркы 10 күндүктө турабыз. Бул күндөрдө Кудай Тааланын ошол тозоготу арам болот да, тозоктон кутулуу күндөр болот. Мына ошол айда кылган ибадаттарыбызды, ушул айда кылган истигфарларыбызды Кудай Таалам кабыл кылсын. Бул истигфар рызкынын көбөйүшүнө бирден бир себеп. Буга Аллах Субхана ва Тааланын ыйык китеби болгон Кур'ан-ы Каримде дагы Нух сүрөсүндө айтылат: "Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара ва юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидукум би амвали ва яджал лакум джаннати ва яджал лакум анхара" деп өзүнүн кереметтүү аятында Аллах Таала ушундай деп баяндайт. Силер жаратуучуңарга истигфар айткыла дейт. Албетте жаратуучуңар силердин күнөөңөрдү кечирүүчү улуу зат. Биз истигфар айтып, жараткандан жалынып, жалбарып, күнөөлөрүбүзгө истигфар айтып кечирим тилегиле дейт Аллах Таала. Мына ушуну пайгамбарыбыз бизге жеткирди. Андан кийин асмандан силерге нөшөрлөгөн жамгырды жаадырат дейт Аллах Субхана ва Таала. Жана пайдалуу жамгыр жаадырат дейт. Бизде жамгырдын түрлөрү бар. Кээ бир жамгырлар бар, бир өтө катуу нөшөрлөп, жерге сиңбей эле ташкын болуп агып, селге айланып кетиши да мүмкүн. Бирок кээ бир жамгырлар бар, бул өткөн сыяктуу болуп өтүп кеткен. Жок, бул жерде ушундай бир жакшы бир Кудай Тааланын рахмат мээрими менен жааган жамгыр. Албетте ушул тууралуу сөздөр айтылат. Андан кийин байлыгыңарды көбөйтүп берет дейт Кудай Таала. Истигфарды көп айтсак, байлыгыбызды көбөйтүп берет. Истигфарды көп айтуу бул перзенттерибизди көбөйтүп берет. Үй бүлөбүздөгү рызкыбызга, үй бүлөдөгү бала чакабызга, перзенттерибизге, байлыгыбызга эң бирден бир көбөйтүп берип турган себепчи мына ушул истигфар болуп айтат экен да. Балким намаз окуганда кээ бирлерибиз намаздан кийин истигфар айтабыз.
кээ бир адамдар 100 жол айтышы мүмкүн, кээ бир адамдар 200 жол айтышы мүмкүн. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, мен күнүгө истигфар айтамын дейт, 70тен көп жол дейт да. Эгерде пайгамбарыбыз 70 жол истигфар айтып аткан болсо, анда биз пайгамбардын үммөтү 1000 деп, миллиондоп да истигфар айтсак биз үчүн аздык кылат. Ошондуктан канчалык истигфарды жаратканга жалбарып күнөөлөрүбүздөн кечирим тилөө бул биздин рызкыбыздын көбөйүшүнө себепчи болот. Жана багыңарды дагы мөмөлүү кылат дейт да. Багыңарды мөмөлүү кылат. Биз багыбыз куурап калды, түшүмүбүз болбой калды деген сөздөр бар эл арасында. Мына ушул дагы Аллахтан келген, ушул өзүбүзгө болгон бир рызкынын азаюусу болот экен. Андан кийин ошол мөмөлүү багыңарды кырсыгынан сактайт дейт. Жер жемиштер, башка жер астындагы жемиштер болсун, мөмөлүү жемиштер болсун, бул жерде айырмасы жок. Кудай таалама көп истигфар айта турган болсок, мына ошолорго дагы рызкы берекесине берет экен Кудай таалам. Мөңгүңөр убагында ээрип, убагында сакталып, өзөн толо суулар болот дейт. Бизде Кыргызстан эми Кудай таала бизге берген. Мөңгүлөрүбүз өз убагында ээрип, өз убагында сакталып, өзөн толо суулар Кыргызстанда башка мындай суу бул чөлкөмдө мындай мамлекеттердин арасында биздики алдыңкы орунда турат. Эми азыр кээ бир себептер менен балким мөңгүлөрүбүз да азайып кетип атышы да мүмкүн. Бирок аятта айткандай, Кудай таалам мына ушул нерселерге дагы көп истигфар айтсак береке берет экен. Албетте Кыргызстан ушул ата-бабаларыбыздын берекесин, дуасынын берекеси менен деп ойлойм. Мен ошол Кудайым бизге берген. Себеби дегенде бир канча мамлекеттер бар, суу жок канча өлкөлөр бар. Мисалы, биз ошол Ислам университетинде сабак бергенде деле чет жакадан келген устаздарыбыз бар да. Чет жакадан келген устаздарыбыз келип, ушул нерселерди көрүп туруп, өтө таң каларлык менен мамиле кылат да. Силер чындап эле Кыргызстан бейиште жашап аткан турбайсыңарбы деген сөздөр айтылат биз үчүн. Чындап эле биздики көрсөк, мөңгүлөрүбүз баары өз ордунда, сууларыбыз баардыгы өз ордунда, 4 мезгилибиз баардыгы өз ордунда. Кудай таалам чындап эле бизге берген да. Бул деген ошо мен ойлойм, ошо ата-бабаларыбыздын дуасынын берекеси менен да ушул нерселер сакталып турат деп ойлойм. Себеби дегенде биздин ата-бабаларыбыз бир канча убактарда балким ошо динге кысымдар болуп, кыйналып, ошондой убактарда бир катуу ибадаттарды кылышып, биздин балдарыбыз, биздин небелерибиз, биздин тукумдарыбыз ушундай нерселерди көрбөсө экен деп бизге дуа кылган да бул нерсе бул жаатында. Ошондуктан биздин бабаларыбыздын дуасы дагы бул нерсеге салымы өтө чоң. Мен ушул жерден эми бир нерсени айтпасам болбойт. Өткөндө ушул Талас жергезине барып келгенибизде ошол жерде бир аксакал айтты да, ошол азыр бизде Кыргызстанда болуп аткан иштерге байланыштуу дин жаатында айрыкча динге болгон эркиндик, азыр кенен таравих намаздарыбызды окуп атабыз, кенен кайсыл жерде болбосун ооз ачуулар болуп атат. Ошонун эле жанында азыр коңшо мамлекеттерибизде өзүңүздөргө белгилүү керек болсо орозону жылдырбайлыбы деген да сөздөр болуп атпайбы? Биздики жок, андай эмес. Бизде Кыргызстанда Кудайым ушунчалык мээрими төгүп, азыр бир динге болгон мамилебиз өтө жакшы болуп турган кезде Кудайым буну дагы бизге көбөйтүп бере берсин. Мына ошол бир замандар болгон экен, ошол аксакал өз оозунан уктук. Ошол аксакал айтат, бизге мындай силер чылап азыркыдай кенен ооз ачуу турсун, биз орозобузду да жакшы кармай албай калганбыз дейт. Балким кыйноолор болуп, кадимкидей ооздорун аштырып, таравих намаздарыны бекинип окуп, ушундай бир жүгөрү пая бар эле дейт. Ошол жүгөрү паянын ортосуну баягындай оруп коюп, анан кеч намаз окуп болгондо ошол жүгөрүн аралап, ошол жерге кирип кетчүбүз дейт да. Ошол жерлерде жашынып намаз окучук дейт. Мына ошол убакта биз зарлап дуа кылган ошо аталарыбыздын дуаларынын берекеси менен бизде азыр мынакей ошо Кыргызстаныбыз ушундай болуп, динибиз сакталып, мамлекетибиз сактанып, баардыгы өз ордунда. Мына ошолордун дуасы менен, берекеси менен ушул аятта айткандай, биздин ошондой көп истигфарларыбыздын, дуаларыбыздын берекеси менен биздин Кыргызстан жергебизде ушул рызкыбыз мол болуп атат деген дагы ойду айткым келет да мен. Вал мустагфирина бил асхар деп дагы аятта айтты Аллах субханала таала. Таң эрте, таң заардан бул истигфар айткандар Аллах субханала таала. Булардын рызкысы абдан кең болот экен. Тар жашоодон чыгууга бул истигфар өтө чоң бизге жардам берет. Өтө чоң, жардамы өтө чоң. Ар бир кайгыны жубатып, жоготуп тура турган бул истигфар.
Мисалы, кээ бир туугандар бар, соода саттык кылган бир туугандарыбыз бар. Дыйканчылык кылган бир туугандарыбыз бар. Ошол истигфарлардын көп болуусу ошондой нерселерге берекеси өтө көп болот экен. Ооруп калган бир туугандарыбыз бар. Мисалы, ооруп калганда көп истигфар айтуу. Мына могул Рамазан ай, берекенин айы деп атабыз. Бул тообанын дагы айтуу. Мына ушул айыларда истигфарды көп айтышыбыз керек. Мына акыркы күндөрдө айрыкча мына ушул орозонун маанилүүлүгү, орозонун берекеси, орозонун кадыры бул акыркы күндөрдө ошол орозонун ичинде кадыр түн бар да. Ошол кадыр түндүн берекелүүлүгү ошол Кур'ан түшкөн. Кур'ан бизге ошол истигфарды көп айтууну Аллах Таала бизге ошол рызкыбыздын кеңейишине себепчи кылып көп жерде айтып атат да. Таң заардан элдин баары уктап жаткан мезгилде бизде ата-бабаларыбыз да ушул нерсени айтып койчу. Бардыгыбызга сизге бардыгыңыз кабарыңыз бар, бардыгыбызга эле белгилүү. Эртең менен уктап жатпагын балам, эртең менен Кудай Таалам рызкыны чачат деген сөздөрдү айтат да. Бул Кур'андын сөзү. Таң эрте мустагфирина бил асхар, ошо таң алдында багымдаттын алдына туруп ибадат кылып Кудай Таалага жалынып жалбарып истигфар айткандардын рызкысын сөзсүз Кудай Таалам кеңейтип берет. Андан кийин бизде нафил ибадаттар өтө рызкынын кеңейишине өтө көп байланыштуу. Мисалы, моногу зуха намазы деп коебуз. Зуха намазы күн толук чыккандан кийин окула турган 2 рекет намаз. Мына ушул 2 рекет нафил намаз рызкынын кеңейишине эң чоң себепкер болот. Таң алдында истигфарлар бул рызкынын кеңейишине эң чоң себепкер болот. Ошондуктан ата-бабаларыбыз айтканда, балам, таң заарда уктап жатпагын, рызкың тарып калат деген да. Рызкынын кеңейишине бул биздин ата-бабаларыбыз дагы буга өтө маани берип келишкен. Буга балдарына ошондой кылып талим тарбия берип, талим тарбияда бул рызкынын да кеңейишине бул ата-бабаларыбыз көп айтып. Кайсы келмелерди көп айткан жакшы? Астагфируллах. Астагфируллах деген эй жараткан менин күнөөлөрүмдү кечир. Истигфардын эми сайдул истигфар ла илаха иллаллах, ла илаха иллаху ал-хайюл кайюм, астагфируллах ва атубу илейх деген ушундай бир таңкы кечки зикирлерде истигфарлар бар. Мына ошол сайдул истигфар жолбос. Астагфируллах деген эле сөздү мына ошол менин күнөөлөрүмдү кечир жараткан зат, мен бир күнөөдөн көп пендеңмин, мен бир кемчиликтүү пендеңмин деп истигфарды көп айтуу. Мына ушул биздин рызкыбыздын бирден биринчи себеби мына ошол Кур'анда да ушул нерселерде айтылган. Сиз ойлогон жерден Кудай Таалам өзү рызкы берет. Кудай Таалам рызкы берүүчү зат. Биз ойлогон жерден Кудай Таалам рызкы берет. Анда эч кандай бизде бир ойлонуу, шек, бир шубха болбош керек да. Себеби дегенде Кудай Таалам бул нерсени өзүнүн кепилдигин алган да. Эми айтат, истигфарды оң тарабында китепчеде көп болгон адамга бейиши болсун деп пайгамбар мына ошондой дуа кылып алкады да. Биз истигфарды канчалык көп айтсак, биздин оң ийинибиздеги жакшы амалдарды жазуучу китепчебизде эгерде истигфарлар көп боло турган болсо, ошол китепчеде истигфарларды биз көп боло турган, таба турган болсок, пайгамбарыбыз мына ушундай адамга бейиши болсун деп көп алкады да. Бул истигфардын пайдасы. Истигфардын пайдасы. Эртең кыяматка барганда ошол амал китебибиз оң жагынан берилип, Кудай Таалам бизге бир чоң сыймык кылып берген убакта, анда ошол жерден истигфарларыбыздын көптүгүнө таап кала турган болсок, бейишке барууга бизге жолубуз ачылат деген сөз да. Бул ачылат деген сөз. Экинчиси, жакшылык кылуу, кайрымдуулук кылуу биздин рызкыбыздын көбөйүшүнө себеп болот. Биринчиси бул истигфар деп айттык. Аллага көп кечирим тилөө, Алладан дуа тилек кылуу. Ал эми экинчиси болсо жакшылык жолго кайрымдуулук кылуу. Эми кайрымдуулук бардыгыбызга белгилүү. Пайгамбарыбыз да айтат, алуучу колдон берүүчү кол жогору дейт. Колубузду узатайлык. Мына азыр Рамазан берешендүүлүктүн айы дейбиз. Мейримдүүлүктүн айы дейбиз. Эгерде бул айда бир нерсе берип кое турган болсоңуз, бир канча сооптор сизге берилет. Эгерде бир нафил амалды аткарып кое турган болсоңуз, сизге фарз амалдын сообу берилет. Эгерде бир фарз амалды аткарып койсоңуз, орозодон тышкары 70 фарз амалдын сообу берилгендей бизге сооп берилет. Ошондуктан эгерде сиз бир кайрымдуулук кылып, жетимдин башынан сылап, жардам берип кое турган болсоңуз, сизге бир канчалаган сооптор берилет. Эгерде бир орозо кармаган адамды чакырып ооз ачырып кое турган болсоңуз, анда сизге ошол орозо кармаган адамга берилген сооптон кемибеген сооптор берилет.
Аллах жолунда бул айда эгерде сиз 1 сом берип кое турган болсоңуз, анда сизге Аллах Субхана ва Таала Кур'анда айткан 1ден 10го чейин, 10дон 700 барабарга чейин андан да ашып көбөйтүп берем деген. Ошондон сооптор берилет. Эгерде сиздин күнөөңүз бар боло турган болсо, бардыгыбыз күнөөдөн тышкары эмеспиз, инсанбыз, 700 1ден 10го чейин, 10дон 700ге чейин күнөөңүз кечирилет. Ошондуктан бул орозо мээримдүүлүктүн айы. Биз ойлобогон жерден Аллахым ырызык берет. Эгерде жакшылык кылсак, кайрымдуулук кыла турган болсок. Бир гана орозодо эмес, орозодон тышкары деле. Жетим жесирлерди абалына суроо. Бизде бир канчалаган карлар үйлөрү бар, баягы жетим калган балдардын үйлөрү бар. Ошол жерлерге барып кайрымдуулукту кылуу, ошолордун абалына суроо. Пайгамбарыбыз айтты, мен менен бейиште коңшу болот деди. Эгерде биз кайрымдуулук кыла турган болсок, рызкыбыздын кеңейишине себепчи болот экен дагы, биз бейиште пайгамбарыбыз менен коңшу болот экенбиз. Пайгамбарыбыз бул тууралуу өтө көп жакшы хадистеринде айткан. Эгерде жер бетинде бир жетим ыйлай турган болсо, анда Алланын аршы титирейт дейт. Мына орозодо азыр бай менен кедейлердин бир ушундай бир барабар экендигин билдире турган ай да бул. Колунда жоктордун кадырын билет байларчы. Ач калганда, ач калгандардын кадырын билет. Ошондуктан бай менен кедейлер барабар боло турган бир Кудай Тааланын бир инсандагы болгон мээримдүүлүктү, рахматты ойгото турган ушундай берекелүү айда турабыз. Ушул айда эгерде жакшылык, кайрымдуулук кыла турган болсок, бизге чексиз сооптор берилет. Экинчи шарты мына ушул. Ахиретте ким колунда жок адамга жардамчы боло турган болсок, дүйнө ахиретте Алла Таала ага жардамчы болот. Биз жардамды башка жактан издебешибиз керек. Эгерде жардам колубузду биз өзүбүз узата турган болсок, кыяматта бизге Аллах Таала колун узатат. Биз башыбыз мүңкүрөп, жардамга муктаж болуп калган кезде Аллах Таала бизге жардамчы болот. Орозодо мисалы биз канчалык деңгээлде ошондой жардам колубузду узата алдык. Колдун зикири бар. Колдун зикири бул берешендик. Биз кандай кылып ушул орозо айда колубузду, жардам колубузду узата алдык. Же бирөөлөр берип койсо эле ошол нерселерди айтып алып, ошо менен ошого канаат кылып жүрөбүзбү? Өзүбүз дагы жардам колубузду узаталы. Өзүбүз дагы узатсак, албетте рызкыбызга Кудай Таалам бизге кеңейтип берет. Садака дейбиз. Садака чыгарып турсак, албетте бул Кудай Таалам биздин рызкыбыздын кеңейишине эң чоң салым мына ушул нерсе болот. Эми бир маселе бар да, бирөөлөрдүн рызкысын өтө эле чоң кылып койгон, бирөөлөрдүн рызкысын өтө эле мындайча айтканда бирөөлөр абдан эле муктаж, рызкыга муктаж, мындайча айтканда кедей кембагалдар бар, сиз айткандай. А бирөөлөр болсо ашып ташып, каяка баткырарын билбей атат. Ушул маселе кандай каралат? Кудай Таалам ар бир адамга мүмкүнчүлүк берди. Ошол мүмкүнчүлүккө жараша, ошол аракетке жараша Кудай Таалам берет. Тагдырына жазылган эч ким, эмне жазылганын тагдырыбызга эч ким эч нерсени билбейт. Кудай Таалам балким тагдырыбызга бир адамга көбүрөөк жазгандыр, бир адамга азыраак жазгандыр. Бирок Кудай Таалам Аллах берүүчү зат. Бардыгыбызга рызкыны Кудай Таалам жазган. Балким кээ бир адамдарга көбүрөөк жазган, ал адам ошосуна жараша жооптуу болот. Балким кээ бирлерге аз жазган, азына жараша сооптуу болот. Бирок биз ошо рызкыбыздын кеңейишине Кудай Таалага мүмкүнчүлүк аракет берген, жалынып, жалбарып, ошол себептерин издешибиз керек. Кудай Таалам бер деп эле, мисалы тикенектин туюна туруп алып сурай берсең, алма сурай берсең, сага Кудай Таалам алма бербейт. Алманы аракет кылып өстүрүп туруп анан суразаң, дагы Кудай Таалам ошондой кылып берет. Рызык ошондой да. Мечитке отуруп алып эле Кудай Таалам мага бер деген менен Кудай Таалам башка бир себептерин да кыл дейт. Бир күнү Хазирет Умар мечитке кирип калса, бир адамдар отурган экен. Анан эмне отурасыңар деп сураса, биз Кудай Тааладан рызкы сурап атабыз деген да. Анда Хазирет Умар мына ошол адамдарды жемелеп чыгарган рызкыны силер барып туруп ошол себебини кылып коюп туруп анан жараткандан сурагыла деген да. Ошо жериңди айда, үрөнүңдү сеп, же болбосо өсүңдүн айда өсүңдү сеп, анан кийин нар жагын себебин аткарып кой, анан Кудай Тааладан рызкыны сура. Туура, Кудай Таала рызкы берет. Кай жерде болбосун рызкыбызды берет. Мейли суудун түбүнө түшүп кетсең да рызкыбызды берет. Мисалы Юнус пайгамбар балык жутпадыбы? Туурабы? Ошо Нинва шаарында өзүнүн коомуну Аллахтын барлыгына, бирлигине чакырганда, ошол бир канча адам динге келип, ошентип анан кийин мен тилим өтпөй калды окшойт деп таарынып чыгып кеткенден кийин, ошол барып баягы кеме менен кетип атып, ошон баягы курга ташталып,
ошол жерде бир эмес 3 жолу Кур'ан ошо Юнус алейхисаламга түшүп баягы катуу бороондо анан бир адамды таштабасак биз жылбай калдык деп анан таштаганда ошондо Нун деген балык келип жутпадыбы. Мына ошол Нун деген балыктын ичинде 40 күн калып кеткен Юнус алейхисаламда. Мына ошондо дагы Аллах субханала ва таала рызкысын жеткирип турду. Мындай мисалдарыбыз өтө көп. Кудай таалам каерде болбосун рызкыбызды жеткирүүчү зат. Бирок ошол рызкыны биз кээ бир себептерине гана издеп жалбарып Кудай тааладан сурай турган болсок, Кудай таалам берүүчү зат. Баягы бизде айтып коет, бир эчкини жаратканда бир шыбакты кошо жараткан дейт Аллах субханала. Бардык нерсе өз рызкысы менен келет. Балдарыбыз да өз рызкысы менен келет дүйнөдө. Мына ушундай. Анан балдарым кээ бирлер ушинтип ойлоп калышы да мүмкүн. Жашоо тар болуп кала турган болсо, мен рызкым азайды деп. Жок, бир канча мисалдар бар. Мисалы ошол 6-чы баласы төрөлгөндө, 7-чи балам төрөлгөндө мага Кудай таала берди, мен ушунчалык байып кеттим дегендер бар. А биз Кудай тааланын колунда рызкы ар бир наристе, ар бир бул дүйнөгө келген махлук өзүнүн рызкысы менен келет. Кудай тааланын колундагы нерсе бул. Кудай таалам кимге кааласа, ошондой жакшылыктардан бере берет. Рызкысын көбөйтүп бере берет. Эми мурунку замандарда бир ушундай жакшы көрүнүштөр болчу, көп балалуу болгон, ар бир баланын рызкысы өзүндө деп ата-эне ушундай түшүнчү. Бирок мына акыркы мезгилдерде үй бүлөнү пландаш керек. Бага алсаң балалуу бол, бага албасаң болбош керек деген маселелер чыгып атпайбы эми? Адамдар өздөрү бир рызкыны өздөрү чектеп атышабы дейм. Туура. Анан мынабу бирөөнүн рызкысын бирөө жеп алышы мүмкүнбү? Эми бирөө үйүнө чакырып туруп сизге ошо тамак аш берген болсо, ошол сизди конок кылган болсо, бул да сиздин рызкыңыз. Сиздин рызкыңыз. Болгону ал адам сизди чакырып, ошо сиздин рызкыңызга беришке себепчи болду. Бирөөдүн рызкысын бирөө жеп коет деген мындай бизде түшүнүк болбош керек. Кудай таалам ар бир нерсенин рызкысын өзүнө койгон. Маселен жетим жесирдин рызкысын жеп албаа. Жетим жесирдин рызкысын жеди бир адам. Бирок ахиретте ага жооп бериш бар. Ахиретте жооп бериш бар. Бирок ошол жеп койгон менен эле баягы жетим жесир биякта мүңкүрөп ыйлап отуруп калган жок, алардын да күнүмдүк турмушу болуп атат. Алардын деле күнүмдүк тамагы болуп атат. Бирок ошол рызкысын жеп койду деген менен ошол жетим жесирдин акысын балким жегендир. Бирок бул үчүн ошол айтат тозоктун отуну ошол эмесине салды дейт да, ашказанына салды, курсагына салды дейт. Кыяматта эртең чыркырап тозокто күйөт ошол жетим жесирдин акысын жегендер. Жетим жесирдин акырын жеп койгон менен алардын рызкысы түгөнүп калбайт. Тескерисинче алардын рызкысында Кудай таалам пешенесине жазып койгон. Алардан да жакшы адамдар, жакшы аалымдар, уламалар, мамлекетибиз деген адамдар, кыргызыбыз деген адамдар чыгып, ошол биздин жетимдер үйүнөн чыккан азыр канча белгилүү адамдарыбыз бар. Кудай таалам алардын рызкысыны ошондой кылып бере берет. Бирок ошол жетимдин рызкысыны жегендерге Кудай таалам өтө чоң азаптарды дайындап койгон. Жетимдин рызкысын айттым го, жер бетинде жетим ыйласа, анда Алла нарышты тетейт. Бул өтө алар үчүн чоң катуу азап бар. Мен ошол жетимдин рызкысын жеп аткан бир туугандыбыз боло турган болсо, бул нерседен кайтарууга үндөп кетер элем. Себеби дегенде бул өтө чоң күнөө. Кудай тааланын астында эртең бардыгыбыз барабыз жараткандын алдына, бул дүйнөдө түбөлүктүү эч ким калбайт. Жараткандын алдына барганда баарыбыз ошол нерсеге жоопту беребиз. Эми мусулмандын башына түшкөн кайгыны кайсы бир адам тең бөлүшсө дейт. Ошол жетимдин деле кайгысын тең бөлүшсө, жардам колун узатса, дүйнө ахиретте кайгысыны Аллах таала аны эмне кылат деп өзү алып таштайт дейт ошол адам. Дүйнө ахиреттик кайгысыны. Мисалы оорулар бар, ооруп калган адамдар бар арабызда. Ошол ооруларга сом менен болобу, же бир шприцин алып берип болсо дагы, же бир ушундай болуп кичинекей болсо дагы жардам берип кое турган болсоң, ошолордун бир кайгысына бөлүшүп кое турган болсоң, азыр бизде кайрымдуулук бир канча эмелер ачылды, сандыкчалар ачылды. Ошолор эгерде ошентип жардам бере турган болсок, кыяматта албетте бизди кайгыбызды Кудай таалам өзү алып таштайт. Бул жердегилерге мээримдүү болгон затка Аллах таала дагы өтө мээримдүү да. Күнүгө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинде келеткен ма мин яумин юсбиху ал-ибаду фихи илля малакан янзилан. Күнүгө эртең менен Аллах субханаху ва таала тараптан эки периште түшүрүлөт экен. Эки периштенин бири ушундай деп дуа кылат экен. Аллахумма аати мумсикан талафа. Эй жараткан Аллахым, колунда
зыкым деп коебуз бизде. Өтө баягындай зыкым адамдар, колунда Кудай Таала берген байлыктан эч бир жумшабаган. Бизде ошол нерселерди не деп коебуз? Өтө баягындай зыкым дейбиз, сараң дейбиз. Эгерде мына ошондой адамдар боло турган болсо, Кудай Таалам ошондой адамдарга бир бале жөнөт деп баягы периштенин бири дуа кылат. Балким биздин соодабызда ошол өз убагында зекетини чыгарбагандыктан, өз убагында садакасыны чыгарбагандыктан, балким ошол нерселерден болуп жүрөбүз. Бир жылы бир канча койлорубуз өлүп кетти, бир жылы бир канча жылкыларыбыз өлүп кетти. Ошонун баардыгынын себептерин башка нерселерден издейбиз. Бир жылы соодабыз болбой калды, бир жылыбызды эгинибизди сел алып кетти. Мына ушулардын баардыгы ошол Кудай жолунда Кудай Таала берген нерсени өз жолунда жумшабагандыктан, албетте мына ушундай зыкымдыктан, сарандыктан келип туруп, мына ошондой болуп бизге жок болуп калышы ыктымал бар экен. Ал эми экинчи периште дуа кылат экен: Аллахумма аати мунфикан талафа деп. Жараткан Аллахым, нафака кылып көбөйтүп берүүчү адамга, Аллах жолуна нафака кылып жардам берген адамга, колун сунган адамга ошол мал дүнүйөсүнү көбөйтүп бер дейт экен. Биринчи периште ошол мал мүлк дүнүйөсүнө бир балени жөнөт дей турган болсо, бул периште ошол мал мүлк дүнүйөсүнү көбөйтүп бергин деп дуа кылат экен. Ошондуктан күндө Кудай Тааланын, Алланын ыраазычылыгы үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Жакшылык жолго, кайрымдуулук жолго жумшап тура турган болсок, биздин рызкыбыздын кеңейишине эң чоң мүмкүнчүлүк түшөт. Бул берүү менен мал дүнүйө азайып калбайт. Мал дүнүйө көбөйөт. Бизге ушундай тескери түшүнүк бар. Балким берүү менен биздин мал дүнүйө азайышы мүмкүн деген. Жок, эгерде биз кайрымдуулук кыла турган болсок, биз ойлогон, сиз ойлогон жерден Кудай Таалам рызык кылар. Сиз ойлогон, андай биз оюбузга да келбейт. Кудай Таалам ушундай берешен зат, ушундай рызкы берүүчү зат. Биз ал нерсени ойлоп, оюбузга да келбеген жерден бизге рызкы берет да Кудай Таалам. Ошондуктан бул берекелүү айда албетте жардам колубузду суна турган болсок, жакшылык жолдорго кайрымдуулук кыла турган болсок, албетте биздин рызкыбыздын кеңейишине бул себепчи боло турган бир амалдардын бири болуп эсептелинет экен да. Эми дагы бир мындай маселе бар. Бир адам кокусунан эле байлыкка ээ болуп калды. Маселен, анын бир тууганы чоң бай эле, анын ага бирок мураска калбаса деле ошого өтүп калды байлык, көп байлык. Же ал көз өтүп кеткенден кийин кандайдыр ошондой. Ушул эмне болуп эсе? Күтүүсүздөн бир байлык колуна түшүп калды. Бул дагы Кудай Тааланын берген бир чоң неаматы, ырыс дөөлөт, бакталай ал адамгачы. Себеби дегенде баягы Кудай билет буйрукту, кул жеймин деп куйрукту дейт. Бул ал адамдын бур пешенесине жазылган, тагдырына жазылган нерсе ошол. Эч ким билбейт, эртеңки күн эмне болоорун эч ким билбейт. Эртеңки күнү балким мен да чоң атаман калган бир байлык болуп туруп, балким эртең да менин колума ошондой бир байлык түшүп калышы мүмкүн. Бул нерсе мен үчүн Кудай Тааланын берген чоң бир белеги. Экинчи себептен мага берген Кудай Тааланын чоң бир сыноосу бул. Ошол Кудай Таала бир адамды байлык берип сынайт, бир адамды бийлик берип сынайт. Ошол берген байлыктын өзүнүн жообу болот, берилген бийликтин өзүнүн жообу болот. Эртең кыяматка барганда Аллах Тааланын астында бардык ошол нерселер тууралуу суралат. Ошондуктан байлык бул бизге үчүн берген чоң бир сыноо. Кудай Таала тараптан берилген. Чоң бир биз үчүн сыноо. Ошон үчүн бул дүйнөдө эгерде байлыгы бар адамдар болсо, ошол байлыгын Алла жолунда жумшаса, Кудай Тааланын бергени. Ал адамдар ушул дүйнөдө эле бейишти сатып алды деген сөз. Алла жолунда сарптаган адамдар ушул дүйнөдө бейишти сатып алды ошол байлык. Эки адамга өзү суктануу бар дейт пайгамбарыбыз. Биринчисине Кудай Таалам ушундай илимди берип койгон. Илимдүү адам кайсыл жерге барса, ошол Аллах Тааланын илимини, Алланын каламын, Аллахтын сөзүнү, пайгамбарыбыздын сүннөтүнү мына ошо илимди таркатат да. Мына ошол адамга суктанса болот дейт да. Аттиң мен дагы ушундай аалым болуп, мен да ушундай адам болуп, Аллах Тааланын жолуна, ошо Алланын илимини, Аллахтын каламын мен дагы ушинтип таркатсам, күнү-түнү ошондой Кудай Тааланын жолуна бул илим таркатып атат. Мага да Кудай Таала ушундай илим бергенде деп мына ошол адамга суктанса болот дейт. Экинчиси Кудай Таала бир байлык берип койгон адамга суктанса болот дейт да. Себеби деген ал адам ошол бир Кудайдын назары түшкөн адам күнү-түнү Алла жолунда өзүнүн байлыгын сарптайт да. Күнү-түнү Алла жолунда өзүнүн байлыгын сарптайт.
ошого биз дагы карап туруп суктанат экенбиз. Ушундай менде да байлыгым болгондо, мен дагы күнү түнү ушуну Алла жолунда жумшасам, мага да Кудай Таала берсе деп суктануу, мына ушул эки нерсеге болот. Бул Кудай Тааланын берген бизге чоң неаматы. Байлыгын сарптарбаган сараң байларга суктанууга болобу? Жок, ага кантип суктанабыз биз? Байлыгын басып эле жатса. Мына азыр биздин бир канча мамлекетте жакында көрдүңүздөр, канча деген миллиарддаган, миллиондогон акчалары бар адамдарды угуп көрдүк, качып кетти, бир канчасы да чет жерге. Эми таң каласың да, ушунча байлыкты кантип басып жатты болду экен депчи. Ар бир тыйын, ар бир сом үчүн эртең кыяматта жооптуу болобуз. Ошондуктан бай боло турган болсок, бул Кудай Таала байлыгыбызды биздин ошол колугубузга берсин. Байлыгыбызды колубузга берсин. Жүрөгүбүзгө берип кое турган болсо, анда бизге кыйын болот. Байлык жүрөктө эмес, колубузда болсун. Ошол байлыгыбызды Алла жолуна сарптоого дагы Кудай Таалам бизге жардам берсин. Бул байлык өтө кыйын нерсе. Эгерде канчалык байган сайын бизде сөз айтып коет да, канчалык байган сайын бай сыкым болот, канчалык балган сайын бай сыкым болот деп. Ошондуктан эгерде Кудай Таала байлыкты колубузга бере турган болсо, эгер Кудай Тааланын жолуна сарптай турган болсок, биз чексиз соопторго кетер болобуз. Чексиз соопторго кетер болобуз. Ошондуктан мына ушул кайрымдуулук кылуу бул рызкынын кеңейишине эң чоң себеп болот. Биз бир сомду Алла жолунда сарптай турган болсок, айттым го, анын ордуна бизге 10 эселеп, 700 эселеп, андан да көп толтуруп берип коет. Толтуруп берип коет. Кудай Тааланын колунда нерсе бул рызкы деген нерсе. Кудай Таалам берешен зат. Эми мындай дегенде сөз бар да, бир чоң коллектив бир мекемеде иштеп атышат. Анан ошол айдын аягына чейин алар жакшы иштешти, бирок айдын аягында кандайдыр бир себептер менен же банкрот болуп калды, алар маяналарын ала албай калып, ишкана жабылып калды. Мындайча айтканда, ошо жүздөгөн адамдардын маянасы алынбай калды. Ушул компаниянын жетекчисине жүктөлөбү? Бул мээнети болчу да алардын. Албетте башчыларга жүктөлөт. Бере албай калгандарга жүктөлөбү? Сөз жок, башчыларга жүктөлөт. Эртең кыяматта ошол башчылар ошол нерсеге жооптуу болот. Туура эми биякта калган адамдар 1 ай ыйлайт, 2 ай ыйлайт, бирок Кудай Таалам алардын деле рызкысын берет. Рызкысы жетип турат алардын. Бирок ошол тигил адамдар балким кара ниеттик кылып, балким чын эле ошондой болуп, банкрот болуп, ошондой болуп жетпей калды тигилерге берилүүчү нерсе. Бирок эртең кыяматта ошол нерсеге баары тигилер жооптуу болот. Эгер наркылар ошондой боло турган болсо, эптеп булардын ыраазычылыгын табыш керек. Бизде чынында ушундай болуп калды. Эртең кыяматка барганда доочу болот, доонун сурайт өзүн. Булар ошолордон алат. Бул дүйнөдө болбосо, баары эсеп кысап. Ушул маселени дагы тереңирээк айтып берсеңиз, себеби ушул маселе бүгүнкү күндө абдан бир чоң нерсеге, бир адатка айланып алды да. Мына айрыкча биздин мигранттар Казакстанда жүрөт, Россияда жүрөт. Бул жерден балдарды алып барып, аларды иштетип, анын аягында акчаларын бербей, ошол балдардын арасында абдан бир оор тагдырга туш келгендер, арак ичип кеткендер, бир келе алып үйүнө кайта албай калгандар, ушундайлар абдан көп да. Мына ошол алып барган адамдардын дагы, ошол жерде иштеткен адамдардын да жоопкерчилиги кандай болот Аллах Тааланын алдында? Эми баягы биздин тагдырыбызга ушундай нерселер жазылат экен. Кээ бир убакта ошондой адамдар да арабыздан чыгып калат экен да. Өтө кара ниет, карызгөй, ошентип бирөөдүн акысын жей койсом, бирөөдөн бир нерсесини жулуп алсам деген дагы адамдар арабызда болуп калат экен да. Ошентип байкуш карапайым элди алып барып, мен силерге ушул жерден ушундай кылып иштетип, ошол жерден силер байып келесиңер деп, сиз айткандай Казакстанга, Россияга жана башка өлкөлөргө алып барып, ошол жерде сатып берген дагы бар. Паспортторуну жогоруп сиз айткандай канча келе албай калган бир туугандарыбыз бар. Булардын жазасын албетте Кудай Таалам өзү берет. Ал ойлобош керек, мен ушул нерсени кылдым. Ал өзү деле жыргап кеткен жери жок ал адам. Балким ошолордун айлыгын алды, бирок баары бир ошол нерсе, арам нерсе баары бир күнү чыгат. Андан чыкпаса анын баласынан чыгат. Алардын үй бүлөсүн деле жыргап кеткен жерини көргөнүбүз жок. Ошондой адамдардын. Бирок эртең кыяматка Аллах Тааланын астына барганда ошол нерсеге өтө чоң жоопкер болобуз. Туура бул адамдар ыйлап калып кетиши мүмкүн. Булардын рызкысы деле ошол нерсе менен түгөнүп калбайт. Кудай Таалам рызкысын жазды. Жана биз айткандай, ошол бир махлукту жаратканда бир шубакты кошо жаратат дегендей. Булардын рызкысы ошол нерсе менен токтоп калбайт, ошол нерсеге байланып калган жери жок.
Бирок ошол нарк адамдардын да жыргап кеткенин биз көргөнүбүз жок. Бирок эртең Аллах Тааланын астына барганда өтө чоң азап бар. Ошондуктан азыртадан ойлонуп, башчыларыбызга өзү Кудай Таалам өзү инсап берсин. Башчыларыбызга инсап берсин. Эгер ошентип компанияларды башкарып, ошол кол астыбызда адамдардан жеп кое турган болсок, бул аманатка кыянат кылды деген эле сөз. Аманатка кыянат кылды деген сөз, бул эртең аманатка кол астыбызда иштегендердин баардыгы биз үчүн аманат. Эртең мына ошол нерселерге жооп беребиз. Кудай Тааланын астына барганда бул аманатка кыянат кылган адамдардын күнөөсү эң чоң болот дагы, катуу азап болот аларга. Акыркы сурообуз болсун. Эми ырыскыны баары эле адал жол менен таап жатпайт да. Мына маселен айрым мекендештерибиз бул деги эле адамзатка тиешелүү маселе, кыздарыбыз айрымда денесин сатып мындай акча тапкандары бар, же болбосо дагы бир уурлук кылган, кылмыштуу жол. Мына ушулар жөнүндө айтсаңыз, ушул эмне деген, ушул ырыскыбы же бир Жок, бул мындай ырыскыдан Кудай Таала өзү сактасын. Ырыскынын дагы бир көбөйүшүнө эң чоң себепчи боло турган нерселердин бири бул Кудай Тааладан коркуп такыба болуу. Такыба десе эле ушундай бир мүңкүрөп калган адамды ойлобош керек. Бул Аллах Тааланын буйругун өзүндөй аткаруу, Аллах Тааланын тыйган нерсесинен тыйылуу, мына ушул такыбалык болуп эсептелет. Ошондуктан Кудай Тааладан корксун ар бир адам. Ошондой жол менен ырыскы таап, мен байып кетем, мен ошондой менен жыргап кетем дегендер, булар өтө чоң жаңылыштык кылат. Ырыскыны ошол Кудайдан коркуп такыбалык кыла турган болсок, өзүбүздүн адал эмгек менен таба турган болсок, албетте Кудай Таалам биздин ырыскыбызга береке берет. Анан жок, арам жол менен ошентип бирөөлөрдүн бирөөлөргө денебизди сатып, дагы бир башка бирөөлөрдүн акысын жулуп алып, ошондой башка жерлерде жанагындай кумарканаларда ошондой кылып тапкан, мындай ырыскыдан Кудай Таалам бизди сактасын. Күнүмдүк ошондой бир жыргалчылыгы болушу мүмкүн ал нерсенин. Бирок анын акыбети өтө жаман болуп бүтөт. Кудай Таалам айттык го, ошолордун баардыгы 12 мүчөсү аман эсен. Азыр канча деген жашоодо көрүп атабыз. Колу жок, буту жоктор кандай иштерди кылып атканын көрүп атабыз. Мисалы, колу жок, бирок буту менен ушундай бир кооз нерселерди жасап атат. Буту да жоктор иш кылып атат. Анын жанында 12 мүчөсү аман денесин сатып аткан кыздарга булардын бул өкүнүчү эртең кыяматка Аллах Тааланын астына барганда өтө жоопкерчиликтүү болот. Ошондуктан ушундай биздин бир туугандарыбызга дагы, карындашыбыздарыбызга дагы, эжелерибизге дагы Кудай Таалам ынсап берсин. Андай жол жакшылыкка алып барбайт. Андай жолдон азыр болсо азырдан кайтуубуз керек. Кудай Таалага кайтуубуз керек. Кудай Таала бизди эми бактылуулукту берген ким? Бактылуулук кимдин колунда? Рызкы кимдин колунда? Бунун баардыгы Кудай Тааланын колунда. Эгерде биз чындап тооба кылып кайта турган болсок, Кудай Таала бизге жакшы жашоо берет. Салимбек ажы, убактыбыз соңуна чыгып калды. Ушундай бир мазмундуу маегиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу төрөгөчүлөр, ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.